Ташиевке коркутуу катын жолдогон адам кармалды. Камчыбек Ташиев ага коркутуу катын алып келген адам табылганын айтты. Туркияда Россиянын жүргүнчү ташыган самолету конуп жатканда өрттөндү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 24 ноябрда Туркиянын Анталия шаарындагы аэропортто Сочи-Анталия каттамын аткарган Азимут авиакомпаниясынын Суперджет 100 учагы конуу учурунда кыймылдаткычы өрттөндү. Учакта 89 жүргүнчү жана 6 экипаж мүчөсү болгон. Бардык жүргүнчүлөр, экипаж мүчөлөрү эвакуацияланып, жабыркагандар жок. Алдын ала маалыматтарга ылайык өрт учак конуу тилгесине катуу коңгондон кийин кыймылдаткычта чыккан. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү тез арада өчүрүшкөн. Окуядан кийин аэропорттун учуу конуу тилгеси убактылуу жабылып, айрым каттамдар башка аэропортторго багытталган. Бул окуя боюнча тиешелүү органдар тергөө иштерин жүргүзүп жатышат. Пиздец! Что? У меня еще такого никогда в жизни не было. Боже! Пиздец! Камчыбек Ташиев ага коркутуу катын алып келген адам табылганын айтты. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Сузактагы жаңы милиция башкармалыгынын ачылыш аземинде ага коркутуу катын таштап кеткен адам табылганын айтты. Анда Ташиев ага коркутуу катын таштап кеткен адамды жүзүнөн таануучу камералардын жардамы менен табылганын айтты. Ушул камералар аркылуу милиция кызматкерлери менен УКМКнын кызматкерлери карап, аны табышкан. Анын бардык аракеттерин мүнөт сайын көрүп турушту, деди ал. Буга чейин Ташиев белгисиз адам пакетти таштап кеткенин, анын ичинде флешкасы бар конверт бар экенин билдирген. Анда Ташиевке коркутуулар менен жазылган кат болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ташиевке коркутуу катын жолдогон адам кармалды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин дарегине түшкөн жашыруун катка байланыштуу түзүлгөн олуттуу жагдай боюнча президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасына ылайык УКМК Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын кызматкерлеринен турган ведомстволор аралык тергөө оперативдүү тобу түзүлгөн. Текшерүүнүн алкагында чогултулган материалдардын негизинде УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 36-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пункту боюнча, башкача айтканда, адамды же анын жакындарын өлтүрүүгө даярдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында мурда 2 жолу соттолгон, аскердик учкуч билими бар, кийин ооган чек арасында чектелген аскердик контингенттин курамында кызмат өтөп, аскердик таржыйба жана конспирация көндөрүмдөрүнө ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны аныкталды. Ошол эле учурда ал 1994-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн. Тергөө оперативдүү тобу тарабынан бул жаран жогоруда аталган анонимдүү коркутуу каттын автору экендиги аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө узак убакыт бою жогоруда белгиленген акцияга даярдык көрүү, өзгөчө оор кылмыш жасоого катыштыгын жашыруу үчүн атайын шарттарды түзүү боюнча иш-чараларды пландаштырганы аныкталды. Ал коркутуу максатында Камчыбек Ташиевдин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегине киши өлтүрүү коркунучу бар электрондук форматтагы анонимдүү катты даярдап, андан соң ал катты флеш-картага жазып, конвертке салып жиберген. Беле кетсек, жаран өздүк маалыматтарын жашыруун сактоо максатында белгилүү жашаган жери жок адамды ишке тарткан. Ал азык-түлүк түрүндөгү сыйакы үчүн жашыруун катты камтыган конвертти УКМКнын коомдук кабылдамасына жеткирген.
Ал жаран кармалып, ага жогорудагы кылмыш боюнча айып тагылып, Бишкек шаарынын 1-май райондук соду тарабынан камакка алуу баш коргоо чарасы белгиленди. Кылмыш ишинин алкагында коркутуулар жазылган, жашыруун кат даярдалып жаткан компьютерлер, конвертке мөөр басылган, сүргүчтөн үлгүлөр алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аны жасоонун себептерин аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралар улантылууда. Мындан тышкары Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууну көздөгөн чет мамлекеттердин атайын кызматтарына жана деструктивдүү күчтөргө анын тиешеси бар экендиги аныкталды. Алардын чоо жайы тергөөнүн тартибине ылайык сыр бойдон сакталат. Кененирээк маалымат беребиз.